Бул жашоодо адам баласына эң керектүү жаратылыш затынын бири бул албетте суу. Ичкен суунун сапаты адам баласынын өмүрүнө чоң таасирин тийгизбей койбойт. Кыргызстан мөңгү суулары боюнча алдыңкы мамлекеттердин бири. Бирок ошол мөңгүдөн чыккан сууну таза бойдон адам баласына жеткирип берүү дагы бир эң чоң маселелердин бири болуп саналат. Акыркы жарым кылымдыкта элдин саны көбөйгөндүктөн шаарлардын жашоо аянты да кеңейип, алардын толук кандуу жашоосуна суу жана электр кубаттуулугун жеткирүү эң негизги маселелердин бири болуп саналат. Проектке Данги чакан ГЭСин куруу боюнча тиешелүү документтер топтолуп, анын долбоорлоо иштери Сателлит 2005 ишканасы аркылуу жүргүзүлүүдө. Бул ишкананын чакан ГЭС куруу боюнча иш тажрыйбасы бай. Азыркы күндө Кыргыз Ата ГЭСинин биринчи этабы курулуп бүтүп, 3 агрегат Кыргыз Илимдер Академиясында жасалып, ишке киргизилип, улуттук электр чубалгы аркылуу өндүрүлгөн ток өкмөткө ош электро келишим аркылуу өткөзүп берүүдө. Кыргыз Ата ГЭСти кеңейтүү тынымсыз жүргүзүлүп жатат. 2019 жылдын май айына чейин 6000 киловатт ток чыгаруу планы бар. Азыркы күндө ал долбоордун дамбасы суу тунутуучу бассейни курулган. Диаметри 1000 мм темир түтүкчөлөрү курулушка эң ыңгайсыз жерлер аркылуу алынып өткөрүлүп, машинный зал курулуп башталган. Бул долбоорду жыйынтыктоо үчүн Австриядан 200 жылдык тажрыйбасы бар заводко гидроагрегат заказ берилген. Анын келиши күтүлүүдө. Экинчи ишке ашырылган долбоорубуз Кара Суу районундагы Тоолу, Кожокел деген айылдагы ГЭСтин курулушу. Ал жерде да дамба суу тунутуу бассейни 1,5 метр узундуктагы 2 параллелдүү темир түтүктөр орнотулуп, жер астына көмүлүп, машинный зал курулуп бүтүп, заказ кылынган тетиктин келиши жана анын орнотуп ток чыгаруу маселеси башталган. Тарыхы терең Ош шаарынын үстүңкү жагынан Ак Буура дарыясы келип 1968 жылы башталып курулуп, 1984 жылы аяктаган Папан суу сактагычы аркылуу Ош шаарынын жашоочуларын суу менен камсыз кылат. Суу сактагыч ошол учурда айдоо аянтына суга суу үчүн гана ылайыкталып курулгандыктан, ага келген селден пайда болгон ылай сууларын тазалоочу атайын шлюз коюлган эмес. Ошол себептен бүгүнкү күндө Папан суу сактагычынан чыгып жаткан түтүкчөдөн ылайка суулар айдоо аянтка да, Ош шаарынын элине ичкенге да берилип келет. Бирок ал түтүктүн төмөн жагы тилекке каршы ылайга толуп калган. Ошол себептен Ак Буура дарыясынын баш жагындагы кандай гана жамгыр же сел келип сууну булгаса, ошол бойдон тазаланбай Ош шаарынын элин толук тазаланбаган суу менен камсыз кылат. Ош шаарынын четинде ошол сууларды тазалоочу атайын бассейн курулган. Сууну тазалоонун заманбап чыпкалары коюлган. Ал жерден чыккан суу өзүнүн нугу менен атайын түтүктөр аркылуу болгону 0,8 метр куб секундасына шаарга суу берилет. Биринчиден, таза суу жетиштүү берилбейт. Экинчиден, чыпканын санын жана суу тазалоочу бассейндин аянтын кеңейтүү менен сууну тазалоо маселеси чечилбейт. Себеби Папан суу сактагычына келген селден сырткары дарыянын сол жагындагы Төлөйкөн Чулдук селканадан жана оң жагындагы Шарк айыл өкмөтүнө караштуу селканадан түшкөн сел суу тазалоочу бассейнди тынымсыз булгай берет. 2010 жылдан кийин Кыргыз өкмөтү тарабынан миллиард сомдон ашык акча каражаты жумшалып, элге үй салуу үчүн Кеңсай конушу жана Ачы массивине 17 000 тургундарына конуштар берилген. Бирок алардын инфраструктуралары суу жана электр кубаттуулугун ал жакка толук кандуу жетишпегендигинен бир дагы тургун ал жакка үй салууну көчүп барууну баштабай турушат. Андан да чоң маселе онадыр жашоочуларына агын суу жеткизүү, мамлекеттен акча коротпостон 3 көйгөйлүү маселени чечүүгө жараткандан кыргыздарга берилген жаратылыштын ыңгайлуу шарты бар. Бул шарт Папан суу сактагычынан кийин турган жаратылыштын даяр капчыгайы. Ак Буура дарыясынын Данги кыртышы, ал кыртыш туурасынан 14 метр, бийиктиги 300 метрге чейин жеткен түз капчыгай. Ал жерге биз 55 метр бийиктиктеги тосмо куруп электр энергия алуу үчүн укуктук документтерибиз, долбоор жана инженерлик техникалык чечимдерибиз бар. Өкмөт тарабынан колдоо таап, Ош облусунун 2018 жылынан 2022 жылга чейинки каралган өнүгүү стратегиясына киргизилген. Ал суу сактагыч бирден бир туурасынан кесилиши 26 метр квадрат келген, узундугу 514 метр тоннелден суу агып чыгат. Кыш мезгилде 4,5 метр куб секундасына суу берилет. Болгону 0,8 метр куб секундасына ичкени, калганы сугат иштерине жумшалат. Биздин долбоордогу Данги чакан ГЭС кышкы аз суудан 2500 киловатт, 4 айда 7 миллион киловатт, калган 8 айда графиктеги 35 метр куб секундасына суудан 15 000 киловатт саатына
баласына 8 айда 86 миллион киловатт, бардыгы болуп жылына 1 миллиард киловатт электр энергиясын иштеп чыгарат. Сиздерге долбоорду тааныштыруунун негизги максаты 3 көйгөйлүү маселени ушул долбоор менен чечүүгө болот. Ошондой эле өкмөт тарабынан тынымсыз чоң каражаттарды жумшалгандыгын чектөө максатта ушул долбоорду сунуштайбыз. Долбоор чакан ГЭС үчүн плотина курулса, ал жерден электр тогу алынгандан кийин тунутулган таза сууну суу түтүктөрү менен озгур суу тазалоочу жайга чейин алып келип, түтүктөрдүн ичинде эле зыянсыздандырып, ошол эле суудан дагы бир жолу электр тогун алып ичүүгө бермекчибиз. Ошондо кыш мезгилинде 5 метр куб суу секундасына берилет. Азыркы учурдагы ичимдик суу үзгүлтүксүз 5 эсеге көбөйөт. Жай мезгилинде 40 эсеге көбөйөт. Экинчиден, Ош шаарынын тегерегинде Кара Суу жана Араван районунун суусуз жаткан кайракы жерлерин суга тайдуу аянтына айлантуу мүмкүнчүлүгү долбоордо каралган. Долбоордогу чийки эсеп менен ГЭСтин дамбасы курулгандан кийин суга тайдуу аянты 56 000 гектарга көбөйүшү мүмкүн. Үчүнчүдөн, дамба куруунун негизги максаты электр кубаттуулугун алуу жана аны электр кубаттуулугун пайдалануучуларга жакындан жоготуусуз жеткирүү. Токтогул ГЭСтен Ош шаарына чейин леп аркылуу келген техникалык жоготууну азайтат. Жаңы кошумча электр кубаттуулугун өндүрүү менен бирге Кыргыз мамлекетинин эл аралык касса 1000 программасын ишке ашыруу милдетин аткарат. Мамлекетибиздин энергетикалык көз карандысыздыгын чечүүгө түрткү болот. Биздин долбоордун дагы бир өзгөчөлүгү дамба менен Папан суу сактагычынын ортосундагы 1 миллион метр куб суу. Биринчиден, суу сактоону көбөйтүү милдетин да аткарат. Экинчиден, сууну тундуруп, тазалап, элди таза суу менен камсыз кылуу 5-40 эсеге жогорулайт. Данги чакан ГЭС проектисин колдоочулар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү, азыркы президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков, Кыргыз өкмөтүнүн министрлер аралык комиссиясы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү, азыркы Ош шаарынын мэри Сарыбашев, вице-премьер Жеңиш Разаков, Кара Суу районунун администрациясы, Ош облустук бассейндик суу чарба башкармасы, Шарх Төлөйкөн Папан Кыргыз Ата айыл өкмөттөрү, Кара Суу Ноокат Араван райондук мамлекеттик администрациялары. Бул долбоор өлкө башчыбыздын 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандыгына байланыштуу түзүлдү. Проекттин инициатору Сателлит 2005 акционердик коому.